Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Талас областынын тургундар кандайсыздар? Талас областы Манас районунда туугандар, мына сиздер көрүп тургандай бетонный завод ачылган. Бүгүн 6 август болуп калды 2024. Ана бул бетонный заводдун ачылышы 26 июлда болгон. Анан буюрса туугандар, бүгүн Аллах насип кылып бул жакты эми сиздерге жарнамалап көрсөтүп берип коеюн деп келдик. Негизи Манас районунун тургундарына бул жак кызыктар болуп аткан, кандай болду экен депчи. Эми сиздерге ушул экран аркылуу көрсөтүп берип коеюн. Ичинде шарттар кандай. Кумдун бул жакта эки түрү чыгып тур. Нар жакта карасам бетондор чыгат экен, анан пескоблок чыгат экен. Жана дагы эмнелер чыгат, азыр ичине кирип маалымат алабыз. Шарттарын көрөбүз. Ага чейин каналга жаңы кирип аткандар подписация кылып коюңуздар. Жүрүңүздөр, ичине кирип дагы көрөбүз. Туугандар, азыр корозунан кирип атабыз. Караңыздарчы, мына кененин техниканын бардыгы бар экен. Анан мынаки бетондун түрлөрү ушул жакта корларга чейин чыгыптыр. Бул жакта арматура токуп атат. Ар биринин өзүнүн жумуштары бар экен да. Аябай жакшы. Мына кожоюн келип атыр. Ассаламу алейкум. Кандай? Жакшыбы иштериң? Ден соолуктар. Бул жак сага караштыбы? Жок, эки акеге караштуу. Алар жокпу? Сен көзөмөлдейсиң да бул жакты. Эми бул жактын маалыматын эми өзүң берип кой. Анан бунун ичине жалаң бетон окшойт. Бияктан бетондон чыккан продукциялар да. Кальциолор чыгат экен. Арган септиктердики да. Эки размер чыгат. 1,5 га 90 бирөө, анан 1,5 га 60 бирөө чыгат да. Эми өзүңөрдөн чыгып аткан кумдан жазылат. Ооба, эстен чыгып аткан кумдан. Сапаттуу экен демек. Жакшы буюрса. Эч жарылбайт, токмагы жок. Жок. Сырттан мотор себонка немеси да. Негизи иштеп атканда канча болду официально? Официально иштеп атканыбызга 26-дан баштадык да. 26-дан баштадык. Ага чейин мындай предварительный жумуштар жүргөн, куюлуулар жүргөн, наркотиктер текшерилгенде үйрөндү балдар. Азыр уже официально баштады жумушка иштеп атышат. Темир тезектер бул эмнеге? Бул темир тезектер терге погрузкага удобство болуш үчүн козловой кран дагы бирөө коюп атырык да. Кран жалдабай эле өзү ошол жерден эле жыйыла турган кылып, местага жыя турган кылып, сушкага менин плитанын сушкасына место дайындап, козловой кран менен ошого сушилкага место дайындап атат да бул жерде. Берде сумоо эки козловой кран да, иш кыла турган, аркы чоңу, бери кичинекей. Плиталарды жүктөп берет да? Плитаны сыртка чыгарып берет, ошо жүктөй турган берде материал менен жаңы дизайн деп атат да, сыртка чыгарып. Пустотка плиталар, размери 7,10-дон 2,70-ге чейин да. Канча арматура салынат буга? Размерине жараша. Жагына теңби же астына эле салынат? Астына эле салынат, размерине жараша. Значит, 7 метрликке 7 салынат, 6 метрликке 16-тан 6 салынат, 4 метрликке 14 салынат. Размерге жараша да. Калыңыраак болсо керек бул, менимче. 22. 22 сантиметр да, 22-ге 1,18. Карагайдын калпы экен, Карагайдын. Карагайда көп чыкса керек, Столбанов. Күнүгө 12 пар чыгат суткасына. Бул Манас району Талас областына деле алынса керек. Бул заказдар чыгып атыр, лицензия менен эмелерге, рейстерге доставка кылып баштайбыз буюрса. Эки түрү бар. 11 метрлик, 10,5-дык. Карагайдын образцтары. Кыл койгонбуз буюрса. Берге көбүнчө арматура керек экен да. Арматура, цемент. ФБСти көрөйлү, ФБСти фундаменттин блокторду ошону көрөйүк. Узуну 2,40 узуну. Бул фундаменткеби? Фундаментке. Высотасы 60, ширинасы 40ка да бул. Эки вид бар. 50-касы бар берде. 50 калың да, аны көргөз коелу. Негизи 50-ка жакшы да. 50-касы. Бул заказ берген сушкада турду да азыр. 50-тын үстүнө 40касы. Ушулар канчадан болот 50-калар? 50-калар 3300 сомдон. 40ковкалар 2700 сомдон. Доставка жагы кандай болот? Доставка бар. Установка бар. Установка да кылып бересиңер. Манипулятор бар, келип калдым, заказ бергенбиз. Эле жер паязын куюпса эле. Алар жер паязын казып туруп эле даярдап коет, эмесин чыгарып туруп, чертежин чийип берип туруп.
Эгер эметип атса берде усталар да бар, чертежин барып чийип, берде 1.20 менен 2.40ка 2ге бөлүнөт да блокчу. Ошого размер кылып туруп чертеж чийиш керек да. Усталар бар чийип, коюп берет, кийин установкага коюп коет болду. Анан бизде видеолор бар ошол Кош коебуз арасында. тамга, сарайга куюлгандарчы. Кош коебуз. Цемент каяктан келет? Цемент азыр эменик келип атыр, Юктуко. Кызылжан цемент келип атыр. Цвети жакшы экен да, негизи көк экен да. Ошо Юктуко келип атыр да. 450 марканын куюп атыр. Бул жака жинап койсоңор заказ да. Заказ кылып ошо сушка болуп атыр да. 15-20 күн суш иштетилет. Клиент алып кете берет. Канча убакта куруп атат? 1,5 сутка 2 сутка турат берди. Анан кийин уже мараха. Сынга дейчи жалп жок азыр. Жок. Акча кудай сонун болчу. Өзү көрүнүп турбайт качествосы. Да, туугандар, азыр песка блок куя турган жагын өттүк. Эми бул аппарат боюнча берден эмелер салынат составтары. Щебенка, мытыгым, цемент салып турушун ичинен даярдалат. Бир даярдалганда 28-32 болот да. 32 песка блок чыгат. Песка блок чыгат бир салганда. Анан берден ооз ачылып готовый болгондон кийин растоо. Лента менен кетет. Лента кичип барып жерде бункерге салып берет. Бункерден бир автоматикада берден пандон өзү берет. Каяктан келген бул станок? Өзбекстандан келип. Бул жакта песка блок калбай калса керек азыр. Ооба, кечинде эле акыркысын погрузкасын кылып бергенбиз бир клиентке. Бул жанынан көрсөтүп коёк. Аябай мына Куйгандай эле кетип отур да бул. жанагындай щебенка менен куюлган экен. Мына салмактуу аябай, анан сапаттуу экен да. Анан кырылуу экен өтөчү. Санооңор аябай жакшы экен. Кырылуу. Азыр кээ бир чыккан жерден мындай абайлап кое турган болуп калды да. Сынып кала турган. Минсең сынып калат. Бул эми жакшы экен аябай. Аны таштап көрөйүк эми. Минсең эле сынаткы кейбирлерчи. Карагылачы, Баягыдан айтсам, песка блок. Бул эми жана лотоктун станогу болсо керек, лотоктун калпы да. Калпы айткандай. 5 калп бар. 5 тең 5 түрлүү же Жок, бирдей. бир размер полный. Бирле размер. Размери кандай болот? Размери ичи 30га 40, сырты 48ге 46. Сырты менен да. Узундугучу? Узундугу 3 метрден. Ортодон перегородка менен бөлүнөт, 3 метрден куюлат. Куйганда 5 калп бар, 10 штук куюлат да. Бир күндө 10 штук чыгарсак болот. Эгер арт этсек 20 штукка чыгарсак болот. Заказга жараша да бул аки. Үйгө демек арыкты чукурайтып турушдан кой койсок болот экен да. Баазы канча болуп калат бир өзүнүн ошондой? Баазынын оценкасын 2-3 күндөн кийин чыгарып коебуз аки. 2-3 күндөн чыгарасыз. Буну анткени куюп көрө элекпиз да. Эртең жерде жана этекке дагы кошобуз деп айттык го. Басатканы кошкондо ошонун басаткасын жазып отурук да азыр. Жазап туруп анан ичинде немесин, кеткен расходун, акызын балдардын иштегенин чыгарткан чыгарабыз. Негизи арзан болот аки, доступный болот. Ушуну туура кылып атсаңар, анткени ушуну коюп койгону жакшы экен да. Анткени көптөр мындай куйдуруп атат, сапаты жок болуп калып атат, жарылып кетип атат чекелерчи. Ушу жакшы нерсе деп ойлойм да. Келишип отур уже, заказдар бар да, буга чейин анча-мынчалар толук немелер салынат, как положено, сеткалар. Полный салынат, инструкция менен чыгарылат. Эмне кайганы бар болсо? Берде так аки неме бар? Перемичка, айнектерге перемичка болот го. 20га 2,5. 20га 3 болуш керек бул аки. 3 да, перемичка. Ортосунан да бөлүп койсок болот аки, мынча размерге жараша кете берет да. Ортосунан бөлсөк, аки. Кармап коюң. Бисмилла. 1,70 болот да. 1,70 болот экен. 1,70 жана эшиктерге кете берет экен. Эшиктердин үстүлөрүнө, айнектердин үстүлөрүнө заказ берсе да заказ менен жасай бересиң. Заказ берсе жасай беребиз. Арматуралар менен үстүндө жаткан сетка неменин сеткасы? Кумдуку да. Мыты кум туруп отур го. 0,5. 0,5ке 0,5 да. Ушудан чет. Эми биз азыр сырттагы эми кумду көрөйүк, Кум сапатын көрөйүк, кандай чыгат. Суу бул биринчи бассейн. Бул бассейнде мыты песок жуулгандан кийин лай чөт. Лай түшкөндөн кийин бунун ичине бир сыйра тунуп туруп, наракта 2 отстойник бар. Наркысына таза чөт, анан кийинкисине тазасы да. Таза сууну кайра бияка иштетип беребиз. Өзүнүн суусу өзүнө иштетип. Өзүнүн суусу жерде бөлүктөр турбай, 3-бөлүктөн кайра бияка сорулуп иштетип берет. Бунун ичи толуп калат бир 10 күн.
ара очистка кылып салабыз, тазалап. Аябай жакшы экен. Бул биринчи мыты песок экен. Карагыла, жууган, эч чаңы жок. Таппаган. Bunun kança болот КамАЗы? КамАЗы биз тонналап сатылат бул. Тонналап сатылат. Тоннасы 450ден. 450 сомдон. 450 сом. Бир КамАЗда канча тонна болуп калат? КамАЗга жараша эке. 20 тонналык КамАЗ бар, 30 тонналык КамАЗ бар. Ким кандай КамАЗ алып келсе ошого жараша да. Экинчи. Сәл чоңураак экен. Бул эмнеге колдонот? Бул адан кийинкиси да, оңгон. Бул эмеге коюлат. Пескоблок куюшуп отурган азыр. Пескоблоктун составына кетет да бул. Анан кийинкиси Bunun канчадан тоннасы? бунун тоннасы 400 сомдон. 400 экен. Эми үчүнчүсү кайсы? Үчүнчүсү тиги четте турган фракцияда азыр. 18 деген ушул экен демек. Жаңты. Эң чоңу бетондуку. Жакшы экен. Эми билгендер бул жакка келип алып атат, э? Алыс засыпка колдонуп отуруп. Бар үйдөн анча-мынча стажка коям дегендер стажкасын куюп отуруп. Бетонго колдонуп, бетонго колдонуп. Азыр элдер көп жакшы ал жерде жана ФБСти көргөздүк го. Фундаментный блокчу. Элдер жакшы түшүнбөй атыр да аке. Удобный да жаманчы. Бир күндө түшкө чейин 2-3 киши барып усталар жер пайын казат. Элге заказ бересиң. Барат 1 саат 2 сааттын ичинде установка кылат. Готовый кетти бул фундамент. Эртесинин үстүнө кирпичинби, пескоблогу любойун кое бересиң. Мана апалап истемей жок. Окуйган алып кел демей жок. Таш жүктөп келмей деген жок аке. Бул көрүп турган эми бул эмне салынып атат бул жакка? İçinde столовый, офис, Жатакана болобу бул? жатакана бар. Бар, э? Рабочийлер бар. Эми баарын көрдүк, кыдырдык. Дагы эми жетпеген маалыматтар болсо өздөрү келип көрөт чыгар. Болбосо номериңди жазып коем. Анча-мынча түшүнбөй аткан информациялар, видеодон түшүнбөй кала тургандар болсо, чалып кайрылып, завод буюрса. Элге ден соолук, аманчылык баарыбызгачы. Баа айтат эмеспи, элдин иши жакшы болсо, бияктын иши жакшы болот депчи. Элде стройка болсо, биякта иш болот да. Элде ден соолук болсо, биякта да ден соолук болот деген эч аке. Баарыбызга Кыргызстаныбыз аманчылык, Аллах таалам баягындай сел мелден сактасын, баарыбызга ден соолук берсин, бекем иман берсин баардыгыбызга. Үйлөрүңүз менен бактылуу болуңуздар, келе болду. Бияка кайрылсаңыздар, кенен эркин, кааласаңыздар, телефондон чалыңыздар, кааласаңыздар, эшик ачык келип көрүп, любойун кыла берсеңиздер болот да, буюрса. Силерге да ишиңерге ийгилик, Аллах ден соолук берсин. Эл кызматына жүрө бергиле. Келип туруңуздар аке, сиздер дагы болот. Бул жактагы дагы өнөксүн буюрса. Акем жайдан анча-мынча кир баягы иш жүзүндө билинип калат экен да, дагы эмне жетишпей атат, эмне болуп атат. Анча-мынчаларын кошумчаларын оңдоп атабыз аке буюрса. Ошол менен көрүүчүлөрүмө да ошол Аллах ыраазы болсун, көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Ушул жакка келиңиздер. Дагы эми кийинки чыгарылышка чейин аман эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум.